Биздин эфирде таңкы 5-де бизге келди хип-хоп фестивалынын жеңүүчүлөрү. Бизде бүгүн конокто Кайбар. Тиш вау. Кайбар, кандайсыңар, куттуктайбыз. Ушул фестивалдын биринчи орунду алыпсыздар. Жеңиптер сиздер, азаматсыздар. Келиңиз, кененирээк сүйлөшөлү. Сен да ушунтайсың. Мындай да. Йо. Кандайсызбы? Абдан жакшы. Ушул иш-чаранын жүрүшү жөнүндө айтып бериңизчи, шашпай токтолуп. Иш-чара бул Street Credibility деген бул фестиваль болду 11-inde. Буга чейин бул 3 жолу өткөрүлгөн, жыл бою. Анан кийин ошол жыл бою 3 жолу өткөрүлгөндө 3 жеңүүчү чыкканда бунун ичинен. Бул фестиваль болсо мурда түнкү клубтарда болчу. Бул деген MC бат болчу. Рэп аткаруучулардын ортосунда мыктылардын мыктысын аныктоо үчүн ушундай долбоор түзүлгөн да. Ошол долбоорго биз 3-сүндө гана катышканбыз. Ага чейин кара балталык жигиттер, анан Бишкектик Outsiders командасы жеңген биринчисин. Экинчисин кара балталык жигиттер жеңген. Андан кийин 3-сүн биз кыргыз тилинде рэп окуп чыгып, 3-чү орунду 3-чү Street Credibility'де биринчи орунду ээлегенбиз. Андан кийин ошол келип отуруп чоң фестивалга айланып кетти. Ал жакта баскетбол, велосипед менен жарыштар, андан тышкары бий батылдары иш кылып ошол көчө маданиятынын фестиваль өттү да 11-inde. Жалпы көчө маданияты деп аталат. Жалпы көчө маданиятынын. Ошол жерден биз мыктылардын мыктысы болуп, ошол рэп аткаруучулардын арасында биринчи орунду ээледик. Мына ушундай жашынакай кубак менен сиздер. Кубогуңуздар дагы ушул көчөнүн маданиятына ылайык экен. Көчө стилинде бул скейтборд. Кимдин идеясы болду? Бул Трое разных командасы. Ошол Трое разных командасы ушул долбоордун ойлоп табуучулары жана ошол долбоорду ишке ашырган адамдар болуп эсептелет. Трое разных, үчөө бөлөк. Жакшы, келиңиз Кайбар, айтып берсеңиз, канча таңдаш болду? Канча кишинин арасынан биринчиге озуп чыкты? Мен жана айтып берип аткандай эле 3 жолу болуп өткөн. Демек 3 мыкты команда бар болчу. Анан 4-сү ошол күнү аныкталды. Анан кийин биз мыктылардын мыктысы деген батыл болду. Ошол төртөөбүз бири-бирибиз менен айтыштык десек болот. Чейрек финал, жарым финал, финал болуп өттү. Кандай болду? Ошондо ошол күнү тур мындай болот. Street Credibility батылынын регистрациясы ачык деп жарыялангандан кийин ал жака аткаруучулар өзүнүн ырларын жиберишет. Анын ичинен 4 гана аткаруучу өтөт. Мисалы 30 киши жиберсе 4 гана аткаруучу өтөт. Ошол 4төө бир боюнча өтүш керек экен. Өтүш керек. Ага чейин аны болсо ошол Трое разных командасы жана анын коллегиясы угуп көрүп, анан тандашат мыктылардын мыктысын. Андан кийин алар тандалгандан кийин ар бирине 10 мүнөттөн убакыт берилет. Алар болсо өзүнүн талантын көргөзүп, элде канчалык элдин көңүлүнө толсо, ошол команда утат. Аны эл чечет. Аны добуш чечпейт. Добуш менен чечилбейт. Ошол жерден мисалы 4 команда чыкты, 4 тең ырдап бүттү. Бүткөндөн кийин элдер кимге көбүрөөк кыйкырып, кимге сүрөөндү көбүрөөк кылса, ошол команда жеңет. Жаштардын тили менен айтканда, ким элди көбүрөөк качайт этсе, ошолор жеңүүчү болот. Ким көбүрөөк мыкты силерге? Азыр ушундай бир жагынан кубанам, көчө стилиндеги ушундай рэп, хип-хоп бизде ушундай өнүгүп келатат. Биз өзүбүз барбасак да бул жакта сюжеттен көрдүк. Жаштардын баардыгы колдорун көтөрүп, ушундай аябай жагымдуу нерсе да. Биз студент кезибизде, жаш кезде экиле рэперибиз бар болчу. Бирөө добур болчу, Нукура кыргыз бала добур. Чын жүрөктөн бар деген Тата Уламбай экөөбүз бар болчу. Ал убакта мындай ушул нерсе бизге жаңы келип атканда, анан кийин баардыгыбыз кызыгып, мындай угуп, жакшы көрүп, азыр болсо мындай көчө маданияты кадимкидей жогору тепкичке чыгып калыптыр. Бул нерсе албетте кубандырат бизди. Ооба. Кайбар бир суроо бергим келип атат. Сиздердин өзгөчөлүгүңүздөр эмнеде? Ага ини баягы биле сиздер бир туугансыздар. Бул дагы эң жакшы себеби дегенде, ошол аркылуу да сиздер ынтымакты көрсөтөсүздар. Андан сырткары кандай өзгөчөлүктөрүңүздөр бар? Бизде бир багыт, бир жол, силер айтып аткандай эле биргеликте деген темаңар бар экен. Ошол биргеликте иш алып баруу максаты бул ынтымакка чакыруу да. Биздин максатыбыз кыргыз тилиндеги рэпти Кыргызстанда өнүктүрүү. Демек сиздер кыргыз тилинде окудуңуздар бул жолунда да. Биз башкалардан айырмаланып,
кыргыз тилинде жалгыз аткаруучу болуп, бирок биринчи орунга жеттик. Бегиш Баястандар барган жокпу? Алар келип, конок катары келип, ошол долбоорду колдоп кетишти. Алар катышкан жок, Жок, алар катышкан. Алар дагы ушундай биздин көзгө басар рэперлерибиз, мындай кыргыз тилинде өнүп туруп атасыздар, азаматсыздар. Мындай сиздерде рэперлер көп болсун, кыргыз тилинде рэп окугандар. Анда азыр бир рэп окуп берип кой деп койдум. Макул, атайын ошол импровизация Street Credibility'ге жазылган чыгарма бар. Ошону аткарып берип коеюн. Кыска болсун, Мүмкүнчүлүктү кой бербей кармап, ичиңде жанган сезимдерди жандандыр. Эмне болсо да өз каалаганыңа сөзсүз жетем деп өзүңдү өзүң ынандыр. Жаса, чын жүрөктөн тандап, жан дүйнөңө жакканды. Эңсеп тилегенине жетпей, канчалагандары калды четте. Ишенбесең эсепте, биз дагы деле бул жерде элди бир калта терметкен саптарда кымбат берметтен. Айтабыз ичибиздегини чын дилден. Рахмат. Ушундай. Рахмат. Эмирлан каякта? Эмирлан тилекке каршы ооруп калыптыр. Ошол себептен келе албады. Жамгырда көбүрөөк ойноп койсо керек, Ошол күнү аябай жамгырда ырдадык кечке. Мүмкүн ошондон улам келе албады. Сакайып кетсин, Эмирлан, батыраак сакайып кет. Биз да сени күттүк эле, жакшы болуп кет. Бардыгыбыз жакшы көрөбүз дегендей. Салам айта барыңыз Эмирланга. Бул жеңишиңиздер кут болсун. Бул биринчи жана акыркысы болбосун. Будан дагы чоң бийиктиктерди багынтыңыздар. Кыргызстанда эле эмес, дүйнөлүк рэп көчө маданиятына салымыңыздарды кошуп жүрө бериңиздер. Келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эң башкысы кыргыз тилинде. Эне тилибизде ушу рэп окуганды токтотпоңуздар. Ар дайым бийиктикте жүрүңүздөр. Чоң рахмат. Чакырганыңыз үчүн. Азаматсыздар. Чакырганыңыздар үчүн. Дыш.